Кыргыз Республикасы оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү окумуштуу хирург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, медицина илимдеринин доктору, профессор, эмгек сиңирген дарыгер, СССРдин эл депутаты, илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Эрнст Хашимович Акрамов 89 жашында дүйнөдөн кайтты. Эрнст Хашимович 1936 жылы 24-июнда Фрунзеде жарык дүйнөгө келген. 1960 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун артыкчылык диплому менен аяктап, хирург дарыгери катары өзүнүн карьерасын баштап, республикадагы кадыр барктуу адистердин бири болду. 1992 жылы Чүй облустук ооруканасынын жалпы хирургия бөлүмүн жетектеп, аны алдыңкы медициналык мекемеге айландырды. 2023 жылы ооруканага анын урматына ысымы ыйгарылды. 2002 жылдан бери Акрамов реконструктивдүү жана калыбына келтирүүчү хирургия илими борборун жетектеп, дарылоонун инновациялык ыкмаларын киргизди. Ал илимдин 17 докторун жана кандидатын даярдап, 350дөн ашык илимий эмгек жазып, 23 патент алган. Аны медицинага кошкон салымы көптөгөн сыйлыктар менен бааланган. Анын ичинде алтын шумкар медали, Данакер ордени, Пирогов ордени, Мустафа Кемаль атындагы алтын медаль жана башка көптөгөн сыйлыктар. Акрамов КМШда жылдын адамы жана Кыргызстанда 2004 жылдын дарыгери деп табылган. Эрнст Хашимович медицинада жана илимде баа жеткис мурас калтырды. Ал мындан ары анын шакирттеринин эмгектеринде жашай берет. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтабыз. Эрнст Акрамов бул дүйнөдөн кайтты, бирок анын эмгектери улуу хирург, окумуштуу инсан катары таанылгандардын жүрөгүндө сакталып кала берет. Аны медицинаны жана илимди өнүктүрүүгө кошкон салымы окуучуларынын жана кесиптештеринин тажрыйбасында жашай берет. Эрнст Хашимовичтин жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Садыр Жапаров, Нурланбек Шакиев, Акылбек Жапаров жана башкалар.